Кара суу биримдиги. Москва шаарында 23 декабрда Кара суу биримдиги коомунун жаңы жылдык кечеси болуп өттү. Кечени белгилүү эстрада ырчысы Райкан Абдувалиева баштаган ырчылар. Кара суудан мыктылары аябай көп чыккан, чыгып эле келатат. Ынтымак, бир гана ынтымак, аябай кубанып атам, ар бириңиздерди көрүп кубанып атам. Кара суу таланттары коштоп көркүнү чыгарышты. Коомго кылган кызматтары үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алишер Козыевдин ыраазычылык каттарын элчиликтен келген өкүлдөр тапшырышты. Ыраазычылык кат Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө кошкон олуттуу салыма, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Москва шаары жана Москва облусу боюнча Кара суу биримдиги коомунун төрагасы Темиров Нурак Темировичке Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Сизге бекем ден соолук, бакубатчылык, ийгилик каалап, сиздин алдыңызда турган милдеттерде Кыргыз Республикасынын жыргалчылыгы үчүн ийгиликтүү ишке ашырууңузга тилектештигимди билдирем. Жалпы элдин сыйын ататып, узак өмүр сүрүңүз. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алишер Козыев. Ошондой эле Кара суу районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Ногоев Турусбек Молдобековичтин ардак грамоталар менен ар бир айыл өкмөт башчылары сыйланышты. Ар кандай кызыктуу оюн зооктор уюштурулуп, жеңүүчүлөргө белектер берилди. Жагымдуу ырлар ырдалып, бийлер менен коштолгон кече баарына жагымдуу болду. Кеченин акырында колдоо көрсөткөн демөөрчүлөргө жана уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиришип, ак бата кылышып, жакшы тилектер айтылды. Баарыңызга рахмат, келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Медиа өнөктөш Учкунбек каналы, Москва шаары, 2022 жыл.